түсү эмнелерди Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарына психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүүнүн негиздери темасында окутуулар уюштурулду. Үй бүлөдөгү жана аялдарга болгон зомбулуктун алдын алуу максатын көздөгөн демилге диалог, ишеним, укук коомдук бирикмеси тарабынан жүзөгө ашырылууда. Аларды ошол зомбулуктун курмандыгы болгон же болбосо кыйын кырдаалга дуушар болгон жарандарга алгачкы психологиялык жардам көрсөтүү боюнча окутуулардан өткөрөбүз. Кыйын кырдаалга дуушар болгон кыз келиндерибиздин атайын топ түзүп, аларды ошол жана депрессиялык абалдан өзүн алып чыгып кетүү боюнча, бизнес пландарды түзүү боюнча, коомчулук менен алка түзүү, өзүнүн ишмердүүлүгүн баштоо жана аны алып кетүү боюнча буюрса тренингтерден окутуулардан өткөрөбүз. Окутуу жигердүү жарандарга, жамааттардагы зомбулукка кабылган жарандарга алгачкы психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүүгө, аялдарга болгон зомбулуктун алдын алууга, ошондой эле билим жана тажрыйба берүүгө багытталган. Аталган иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары, мектептердин социалдык педагогдору, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана шаар активисттери катышты. Окутууну өткөргөн кризистик борборлордо психолог катары иштеген, көп жылдык тажрыйбасы бар психолог, психотерапевт, тренер Гулипа Борбиевага катышуучулар өз ыраазычылыктарын билдиришти. Бул семинарга атайын психолог адисти чакыртышкан. Ошол Гулипа Борбиева деген психолог келип бизге ошо зомбулукка кабылган кыз келиндерге же ошондой үй бүлөлөргө кандай жардам көрсөтүү керектигин, аларга алгачкы психологиялык кандай көмөктөрдү көрсөтүү боюнча сабактарды өтүп бизге үйрөтүп атат. Биз ушул уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Канчалык баягындай запкы жесе дагы ошол нерсеге тилин тиштеп, эл эмне дейт деген стереотип менен жашашат да элдин көпчүлүгү. Бул өкүнүчтүү, анткени аял киши бул ушунун кесепетинен өлүмгө дуушар болгон аялдар жок эмес экен. Аныктап көрсөк, биздин Баткен облусу боюнча 214 факт катталыптыр бул боюнча. Бирок биз ойлойм, ушундай бир окутуулар көп боло турган болсо, бул жерден болтурбоонун алдын алуу боюнча ыкмаларды, көнүгүүлөрдү биз үйрөнүп, ушул психологиялык абалга дуушар болгон аялдарга жеткире турган болсок, биздин аз да болсо салымыбыз болот деп ойлойм. Эске сала кетсек, Баткен шаарындагы үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу долбоору өз ишмердүүлүгүн ушул жылдын сентябрь айынан бери жүргүзүп келет. Долбоор алкагында муктаж жарандарга кичи ишкердикти өнүктүрүү идеяларын колдоо жагы да пландаштырылган. Каныша Яшымова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. ага сиздер кичине болсо дагы силерге